21-ноябрь. Разы болуу канчалык маанилүү? Акыркы убакта оор күндөрдүн келерин бил. Анткени адамдар өзүн сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсинген, заар тилдүү, ата энесине баш ийбес, жакшылыкты билбеген, кудайсыз таш боор болушат. 2 Тимотей 3-бөлүм 1-2 аяттар. Жакшылыкты билбөөнүн, башкача айтканда, разы болбоонун менменсингендик, зомбулук жана баш ийбестик менен кандай байланышы бар экенин байкаңыз. Башка бир жерде Павыл ошондой эле уятсыз, маңызсыз жана маскаралаган сөздөрдү сүйлөбөгүлө, мындай кылуу жарабайт, анын ордуна ыраазычылык билдиргиле дейт. Эфестиктер 5-бөлүм 4-аят. Демек, разы болуу, жакшылыкты түшүнүү кастыктын жана зордук зомбулуктун карама каршысы болуп саналат. Себеби разы болуу текебер эмес, момун адамда боло турган сезим. Разы болгон адам өзүн эмес, өзгөнү мактайт. Анын үстүнө разы болгон адам каардуу жана заар тилдүү болбой, кубанычтуу жүрөккө ээ. Ачуулануу жана ыраазычылык бири-бирине карама каршы келген сөздөр. Каардан, кастыктан, башканы сыйлабастыктан жана зордук зомбулуктан арылып, разы болгон жүрөккө ээ болуунун сыры жаратуучу, өмүр берүүчү, кам көрүүчү жана үмүт берүүчү Кудайга бекем ишенүү. Эгерде биз колубузда болгон жана үмүттөнгөн нерсенин баары үчүн Кудайга чоң карыздар экенибизге ишенбесек, анда жүрөгүбүздө ыраазычылык түп тамыры менен жоголот. Ошондуктан мен акыркы күндөрдө зордук зомбулуктун, Кудайга акарат келтирүүнүн, кастыктын жана баш ийбестиктин көбөйүүсү Кудайга тиешелүү маселе деген тыянак чыгарам. Мындай нерселердин тамыры бул жүрөгүбүздүн түпкүрүндө Кудайдан көз каранды экенибизди түшүнбөстүк жана ага терең ыраазы боло албастык. Кудайга ыраазы болууну тоонун башынан аккан булактын суусуна окшоштурсак болот. Тоонун башындагы булактын өзү соолуп кала турган болсо, көп өтпөй төмөн жактагы суулар да соолуй баштайт. Ал эми ыраазычылык жоголгондо өзүнө гана таянган адам рахатка батуу үчүн бузукулукка бара-бара көбүрөөк жол бере баштайт. Момун жана ыраазы болгон жүрөккө кайра ээ болуу үчүн Кудайдан чоң ойгонуу жөнөтүүсүн сурап сыйыныңыз.